Достор, бұл видеоны ар бир кыргызстандык көрүүгө тийиш. Эмнеге? Анткени Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Новопокровканын центринен 20 сотук жер аянтында бүт бардык нерсе камтылган. Караңыздар, бул бактарактын бардыгы Европадан, Россиядан, Германиядан, бүт бардыгы чет өлкөдөн алынып келинип, ушул жерде тигилген, отургузулган бактарак. Асты жашылдандыруу аянтча, сат, үй, 3 бөлмөлүү үй, бышык кыштан салынган свежий ремонту менен, банясы дагы бар, летний кухнясы дагы бар, террасасы, 3 очок, барбекю зона, гриль зона, бүт бардыгы кыскасын айтканда камтылган. Сатылат 20 сотук жер аянтында жайгашып. Центральный таза суу, скважинадан суу чыгарылган, трехфазка электр энергиясы бар, газ бар, бүт бардык шарты менен. Баасы $300,000 кеми бар. Ээс менен чалып сүйлөшөсүздөр. Биз болсо баштадык. Бул Новопокровканын центринде Фрунзе көчөсү 454 даректе жайгашкан. Кызыл китептүү жана техпаспорттуу жер аянты. Бүт бардык шарты менен аласыздар дагы эле кирип жашайсыздар. Лайктан басып, комментарийден жазып, бул видеону досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Сат тетиги бурчунан бүтөт. Аяка чейин четинен ар бир даракка токтолуп өтөбүз, көрсөтөбүз. Долоно десеңиздер, долоно, слива десеңиздер, слива, шабдалы десеңиздер, шабдалы, алмурут, 12 сорттогу алма бактарактары, кокан гилястар, мынандай арча бактарактары, анан бая 7-8 сорттон ашуунураак роза гүлдөрү, ага кошумча дагы мынандай кооз гүлдөр бүт бардыгы отургузулган. Анан дагы караңыздар, бул жакта мынандай ак кайың дагы отургузулган. Кыскасын айтканда, жер аянты 20 сотук жер аянты азыр четинен көрсөтөбүз. Мына биз саттан чыгып, азыр дарегини көрсөтүп, үйүнү көрсөтүп, андан кийин сиздер менен чогуу ушул 20 сотук жер аянтынын сат боюнча таанышып чыгабыз. Мынакей, бүт бардык бактарактары кооз болуп отургузулган. Анан мына жактагы сөрү тапчанды көңүл буруп коюңуздар. Бул таза Өзбекстандан под заказ жасалып келген освещение люстралары менен жыгачтарды бардыгын кооздоп, баягы жаңгак менен жасаган, кыскасы мындайча айтканда сонун кылып туруп, муну жасап койгон. Стол стул, бул жагында барбекю зона, 3 очок, кыскасын айтканда булар дагы бүт бардыгы аябай сонун болгон. Так, андан бери жүрүңүздөр. Азыр четине мына бул жагын дарегин түшүндүрөбүз дагы. Бул жагы үй тарабы, мынакей сат менен ортосу бөлүнгөн, жашылдандыруу аянтча. Бул жагынан мынандай освещениялары бүт бардыгы орнотулган. Бул жактан склад бөлмөсү, килтеген кенен 3 бөлмөлүү болгон, сырты жылууланган, бышык кыштан түшкөн үйү бар. Бул тарабында русский парилка банясы, ичи ремонту свежий, жап-жаңы, киргенде жыгач жыттанып турат. Так, андан бери мына астыны караңыздар, навес жабылган, жарыктандыруу коюлган, 24 саат бою видео көзөмөл бар, 5 таш брусчаткалар төшөлгөн, летний кухнялары менен азыр четинен бир катар сиздерге көрсөтүп беребиз. Анан мына бул тарабы унаа токтотуучу жай, автоматический ворота, электрондук пульт менен ачып жаба бересиздер. Анан бул тарабында дагы скамейкалар орнотулган, центральный водопровод, асты 5 таш, анан бул тарабынан болсо жаңы газон эгилген жашылдандыруу аянтчасы. Калитка аркылуу чыгабыз. Кана жүрүңүздөр. Так, бул негизи бул дарек Новопокровкадагы Фрунзе көчөсү 454 дарек. Мынакей көчөнүн жээгине чейин бул жакта дагы ушул жашылдандыруу аянтчага, бая красный зонага аябай сонун болгон жер аянты калтырылган. Бул тарабынан дорожкалары жасалган, астына шебен төшөлгөн, оң тарабында, сол тарабында мынандай жашылдандыруу аянтчасын калтырып, жаңы газонду бул жерге себип айдап койгон. Бул негизинен жалпысынан Новопокровканын аябай кадыбой местасында жайгашып тур. Анткени бул Фрунзе көчөсү негизги жибек жолу, же болбосо Ленин чоң трассасынын өйдө тарабындагы эле көчө. Бул дарекке келүү үчүн Новопокровканын центрине келесиздер, Лебединовка, андан ары Аламүдүн базар, андан бери түз келсеңиздер эле Новопокровканын центрине жетпестен Московская көчөсү менен Ленинанын кесилишинен дүкөн, супермаркеттердин жанынан эле өйдө бурулуп 100 метр жүрөсүздөр бул дарекке. Күнчыгыш тарабыбызда 500 метрде Новопокровканын мектеби жайгашкан, поликлиника, ооруканалары жайгашкан, бүт бардык социалдык объектилер 500 метр аралыкта жайгашкан. Кана жүрүңүздөр, келиңиздер. Мына заборлор аябай бийик болуп пескаблок менен тосулган, жашылдандыруу аянтча коюлган, 24 саат бою видео көзөмөл бүт бардыгы жүргүзүлөт. Жер аянты 20 сотук. Киргенде бул тарабын бүт барын тааныштырдыңыздар. Үйдүн арт тарабында 2 метр жер аянты калтырылган, анан бул жагында мынандай арка болуп жасалган. Анан негизги кирүүчү чоң дарбаза, бул баягы чувствительный электрондук дарбаза, ролл ворота. Пульт менен ачып жаба бересиздер. Бул тарабына болсо ушу 3-4 унааны кенен
батырсаңыздар болот. Навестери жаңы жасалган, үстү тыныке менен кыскасы сонун болуп жабылган. Анан мынау баня, летний кухнянын сыртын караңыздар. Сырткы фасад ушул натуралдык таш. Анан бул тарабынан дагы мынандай тумбалары бүт бардыгы натуралдык таш менен сонун болуп туруп мындай фасады жасалган. Так, андан бери мына үй менен кухнянын ортосунда дагы бул жагы навес бар, жарыктандыруу коюлган. Сол тарабында бул жагы болсо ушу летний кухня. Бир катар баш багып таанышып койсоңуздар болот. Аябай сонун жасалган. Так, андан бери негизги үйдүн ичине кире турган болсок, мына бул жагында ушундай терраса сымал кылып жасаптыр. Бурон эшиктери орнотулган. Киргенде негизги биринчи прихожка бөлмөсү, вешилкалары бүт бардыгы орнотулган. Анан бул тарабына котельный жайгашкан. Караңыздар, көмүр менен дагы жылытсаңыздар болот, электр энергиясы менен дагы жылытсаңыздар болот, отопленияны газ менен дагы туташтырып жылытсаңыздар болот. Негизи бул жерде дача катарында. Эгер сиздердин шаардын центринде губдун айланасында дагы үйүңүздөр болсо, мүмкүн бул жака дагы ушундай келип кетип 3 күн бул тарапта, 4 күн ал тарапта жашаганга дагы аябай сонун. Анткени баягы дача деп тоого чейин убара болуштун, дача эс алам деп ысык көлгө чейин убара болуштун кереги жок. Бишкек шаарында эле күнчыгыш тарапта Новопокровканын центринде ушул үйдү алып койсоңуздар болот. Негизги коридор, оң тарапта биринчи детский спальный бөлмө, мынакей свежий ремонт, эч ким кирип жашай элек. Шкафтары, мебелдери бүт бардыгы жапжаңы, нал пакеттери дагы сыйрылган эмес. Бул двойка болуп калат. Муну мындай эле тартасыздар, дагы бир спальный кровать чыгат. Асты полдору жылууланган. Мына отопление батареялары орнотулган. Оң тарабында болсо бул жагы спальный бөлмөсү. Бул жакта дагы бүт бардык мебелдери жапжаңы, эч ким жашай элек. Начерной потолок, свежий ремонт. Кыскасын айтканда аябай сонун болуп жасалган. Санузел. Санузелге дагы кирип таанышсаңыздар болот. Мынакей кенен болгон санузел, раковиналары, ванналары, унитаздары бүт бардыгы орнотулуп, кафелденген полдору. Так, андан бери мына бул жагы болсо чоң зал бөлмөсү менен холл деп койсок болот. Мына кухонный гарнитуралары, газ плиталары, вытяжкалары бүт бардыгы коюлган. Таза суулары бар. Терезелери пластиктен, защитный решеткалары коюлган, жумшак мебелдери бүт бардыгы киргизилген. Сонун бекен? Кана жүрүңүздөр. Эми кенен сат боюнча тааныштырып өтөбүз. Сатка көңүл буруп туруңуздар. Анткени алам дегендер дагы көрсөңүздөр болот. Анан келечекте баягы үй салам деген максаттагы кишилер дагы көрүп үлгү алсаңыздар болот. Аябай сонун болуп жасалган. Кана жүрүңүздөр. Баш багыңыздарчы бул жак банясын көрсөк болот кийинки эле. Банясы дагы ушул азыр лампасы өлүп калыптыр. Болбосо жап-жарык кылып көрсөтмөкпүз. Ичи раздевалка, оң тарабы парилка, бүт бардыгы жыгачтары жап-жаңы, киргенде жыгач чыттанат. Андан бери карасаңыздар, караңыздар. 7-8 сорттогу роза гүлдөрү отургузулган. Скважинадан суу чыгарылган бул жерде. Моторчик бар. Анан дагы сатта бүт бардыгы туугандар. Сат автополив. Автополив. Ар бир дарактын түбүнө капельный полив болуп шлангалар тартылган. Аны менен кошумча жанагындай брызговик менен айлантырып чачканга дагы кошумча двойной полив болуп калат. Бүт бардыгы автоматташтырылган. Жүзүмдүн түрлөрү бар. Жүзүм милген бүт бардык стойкалар жасалган. Бул тарабы жашылдандыруу аянтчасы, бул жагында склад, андан ары дагы кошумча бир аз короосу бар. Киргенде бул жагын караңыздар. 20 сотук жер аянты туура 4 чарчы формада. Оң тарабы чоң жаңгактын астында бул жагы караңыздар. Барбекю зона, 3 очок, чоң казан, кичи казан, орто барбекю зона, анан мына морозилка калат сиздерге, мына газонокосилкасы жапжаңы калат. Анан дагы бул жагына келип туруп сиздер козу гриль жасасаңыздар болот. Мынакей. Козу гриль. Көрдүңүздөр, Ушулардын бүт бардыгы калат сиздерге. Анан бул тарабында канча бак-дарак болгон болсо, ошонун бардыгы астында жанагындай капельный полив бар. Бүт бардыгы жасалган, сонун болуп сапаттуу болгон. Анын баары автоматташтырылган. Мына сөрү тапчаны Өзбекстандан бери келген, под заказ жасалган кооз болуп, столдары жасалган аябай кенен. Баягы 10 киши ушул жерде кенен отурсаңыздар болот эс алып. Анан мына бул жерде караңыздар. Ушул поливдин автоматташтырылган компьютери ушул жерде жайгашкан. Көрдүңүздөр, автоматтары бүт бардыгы орнотулган. Бул өзү саат менен ушул бак-дарактын ар биринин астын сугарып тура берет. Сиздер 3 айга кетип калсаңыздар деле, 5 айга деле башка жакка кетип калсаңыздар, бүт бардыгы автоматтык түрдө сугарып берет. Так, бул жагы дорожкасы жасалган, сол тарабы ажаткана, мынандай гүлдөр отургузулган, бул жагында кошумча бак-дарактары бар. Мынакей, бул тарабы бүт бардыгы асты газон. Көрдүңүздөр, Мынакей. Андан бери мынандай арча бак-дарактары бар экен. Андан бери бул жагында да аябай түрдүү гүлдөр бар. Мына бул бир түрдүү гүл,
Мына бул дагы экинчи түрдүү гүл. Мынандай бактарактар отурузулган, аябай кооз болуп жасалган да. Мына бул жагында алмалар ийип салган, ушул жанагындай карлик, полкарлик бактарактар отурузулуптур. Анан мынандай дагы гүлдөр бар экен. Эми аттарын билбейбиз, бирок мүмкүн жана бактаракка кызыккан багбандар болсо түшүнүп сорттошу мүмкүн. Анан мына бул жерде дагы бир жанагындай домашний карагат сыяктуу дагы бир бактарагы бар экен. Андан ары бул жагында катарына мына сливалар, өрүктөрү, анан домашний мынандай дагы не деп коебуз? Дагы бир бактарактар бар. Кыскасын айтканда, бүт бардыгы аябай сонун болгон да. Анан дагы жана мен сиздерге айтып өттүм го. Ар бир бактарактын астында жанагындай капельный полив бар. Анткени жер асты менен мынандай турбаны тарткан. Мына бул жеринде мындай шапкасы бар. Мынакей. Мынабынан көрсөтсөм болот. Мына бул автоматтык полив. Көрдүңүздөрбү? Өзүнүн убакыт сааты келгенде автоматтык түрдө ачылат. Анан асты нымдуулукту сактайт дагы. Бактарактын бардыгы автоматтык түрдө мындай сугарылат да. Мына бул жагында караңыздар, ак кайыңдарды караңыздар. Анан кошумча мынандай полив дагы бар, пирпирек менен. Сол тарабынан бери бүт жагына орнотуп койсоңуздар болот. Бул тарабында мынакей гилястардын түрлөрү, качелялар бүт бардыгы бул же Намангандан бери, Өзбекстандан бери келген да. Сону болуп, бул под заказ жасалган. Көрдүңүздөр, Бул жерге болсо жанагындай чайларды, мохитолорду коюп алып, эс алып телефондо отурсаңыздар болот. Ушундай. Так, андан бери келиңиздер. Бул жагына өтө турган болсок, мына бул бактарактары караңыздар. Кожасы сыйдаң болгон, дагы башка сорттогу баягы эмелер. Анан мына бул экинчиси, караңыздар. Бул жанагындай жүндүү. Көрдүңүздөр, шабдалыны. Бул жүндүүсү. Бул башка сорт. Анан мынабунусы болсо дагы бир башкача сорт экен. Түрлүү шабдалылар бар экен да. Анан бул жагында мынандай келестери бар. Алмурут бар экен. Мына. Бизде нак деп коет. Алмурут. Алмурут бар экен. Алманын түрдүү сорттору бар экен. 5 жылдыз десеңиздер, 5 жылдыз, башка десеңиздер, башка. Мына бул центральный водопровод, анан баягы ушинтип турбалар менен бүт бардыгы капельный полив болуп туруп, автоматтык түрдө автоматташтырылган полив бар экен да, системасы. Мына бул тарабында бактаракты караңыздар. Бүт бардыгы отурузулган. Кыскасын айтканда аябай сонун болгон да. Анан мына бул дагы бир бактарак экен. Бул дагы алма окшойт. Менимче бул жаз алмабы дейм да. Жаз алма окшойт. Анан бул жагы үстү тыныке менен тосулган, кошуна тарап тыныке менен тосулган. Жер аянты 4 чарчы ушул бийик болуп туруп, пескаблок менен тосулуп, сонун болуп оформление жасалган да. Таптаза. Алып кирип жашасаңыздар болот. Мына бактарактын бүт бардык түрлөрү бар ушул жерде. Слива десеңиздер, слива бар экен, алмурут, алманын бир 12 сорту бар экен, бүт бардыгы чет өлкөдөн, Европа, Германия, Россиядан алынып келген бактарактар. Кокан гиляс десеңиздер, кокан гиляс бар экен. Анан жанакы курма десеңиздер, курмасы бар экен, өрүк десеңиздер, өрүгү бар экен. Арча бактарагы десеңиздер, арча бар экен. Гүлдүн түрлөрү десеңиздер, гүлдүн түрлөрү бар экен, Германиядан бери келген. Кыскасын айтканда бүт бардык бактарактар отурулган. 20 сотук жер аянты, үйү менен, банясы менен, кире бериш тараптарында көрдүңүздөр. Новопокровканын центринде, мындайча айтканда золотой квадрат болуп калат. Бул жер бир аз бийигирээк жайгашкан жер кыртышы боюнча. Сатыла турган баасына ушу $300,000 бир аз түшүп беребиз дейт. Кызыл китеби жана тех паспорту бүт баары колдо. Эс менен чалып тез сүйлөшүп коюңуздар.